синем углу бойцу 29 лет, рост 170 сантиметров. Одна победа, одно поражение. Боец представляет спортивный клуб «Беркут», Казахстан, Алматы. Встречайте! Салиев Батир! И его соперник, боец из Кыргызстана, представляющий спортивный клуб «Савай». Одно победа, 0 поражений. Рост бойца 175 сантиметров. Бойцу 19 лет. Встречайте, боец из Кыргызстана, Карасу, Ислам Эгембердиев. Демек, бүгүнкү беттештеги 12 Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О. Утуш оңой. экинчи ушул жуптар жана назарыңыздарда казакстандык Батир Салиев менен кыргызстандык Ислам Эгембердиевдин ортосундагы беттеш. Чындыгында ортодогу ушул жаш куракта 10 жаш айырма бар. Казакстандык мушкер эми жаш жагынан тажрыйбалуу болушу ыктымал, бирок ушул иш жүзүнө кандай экенин көрөбүз дегичи азыр анын түз ушул жолдогон соккусу атаандашына тийди. Дагы мындан ары казакстандык мушкер ушул октагондун ортосун ээледи. Андан ары мына сокку артынан соккудагы жолдоп турган учур. Андыктан байкап көрөлүчү чындыгында эле ушул биринчи раундда эле беттеш жыйынтыгыла тургандай таасирлерди калтырып атат. Иш жүзүндө кандай болот албетте көрөбүз. Азыр экөө тең күрөшкө басым жасады. Дагы тейкдаун жана мына мынтепе кыргызстандык мушкер азыр атаандашынын үстүндө. Андыктан биз сиздер менен биргеликте дал ушул абалга дагы бирге көз чаптырабыз. Батыр Салиев тууралуу айта турган болсок, Беркут спорт клубунун өкүлү. Профессионалдык карьерасында 2 беттеш өткөрүп, биринде жеңсе, экинчисинде жеңил жазасын таткан жана ал 29 жашта. Бул болсо Ислам Эгембердиев жана кабыз азыр бул жерден ушул атаандашын үстүнөн алып койду. Дагы бул жерден азыр казакстандык мушкер буга макул эмес. Ал эми Ислам Эгембердиев болсо дал ушундай эрте жеңишин майрамдап турган учур жана Не пустые. Очередная победа нашего бойца. Несмотря на большое различие в возрасте, Ислам Эгембердиев одерживает победу над своим соперником. Вторая победа у него в этом промоушене. Пока что 0 поражений, 0 ничейных результатов, с чем мы его и поздравляем. И, конечно же, мы желаем ему, чтобы